Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы окуялардын олуттуу учурларын топтоштурду бүгүнкү чыгарылышта. Залкарларды жоготуу же заманбап аппаратка зар болгон кыргыз медицинасы парламентте саламаттык сактоодогу көйгөйлөр курч талкууга алынды. Ушундай миллиарддаган акчаларды карап атабыз. Бирок мына элет жерине, карапайым элге ошо дары-дармектери жана башка ушул медицина жабдыктары жетпей жатат да. Баш калаанын баш оорусу болгон кара түтүн парламент абаны тазартуу боюнча өкмөткө конкреттүү сунуштарды берди. 20-жылдан баштап так эле жазып коюлуп атабыз. Ушул пилоттуу вариант болсо дагы бир ушул мамлекеттик мекемелер азыртан баштап алып баштасын депчи. Сырткы карыздан канткенде кутулабыз. Эл өкүлүнүн сунушу. Россиянын гранты каяка кетти? Посольствого барып сүйлөшүп, Минфинден, өкмөттөн, Миноборонудан бүт баарын казып, даярдап көрсөтөйлү. 2019 жылдын урунтуу учурлары депутаттардын көзү менен. Эң башкысы мына мугалимдердин айлыгы көбөйдү. Бул дагы Жогорку Кеңештин салымы, өкмөттүн салымы чоң дейбиз. Мындан ары дагы ушул багытта иштешибиз керек да. Ооруканаларда ыкчам медициналык жардам көрсөтүүчү реанимациялык бөлүмдөрдүн жоктугунан, заманбап медициналык аппараттар менен жабдылбагандан канчалаган өмүрлөр өчүп жатат. Ушундай себептен белгилүү режиссер Болот Шамшиевди дагы ажалдан арачылап албай калышкан. Эл артистке ооруканада жакшы медициналык жардам берилбегенин айтып, режиссердун жакындары депутатка даттанганын эл өкүлү билдирди. Бюджет жана финансы комитети тоолуу аймактагы адамдардын ден соолугун изилдөө боюнча Индия менен Кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы $863 миң гранттык макулдашууну карады. Бирок талкуунун өзөгүн учурдагы ооруканалардын абалы түздү. Буга бир да ооруканада өтө маанилүү аппараттар жок экени, натыйжада жарандарыбызды жоготуп жатканыбыз себеп болду. Биздин белгилүү инсаныбыз Болот Шамшиев дүйнөдөн өттү. Мен бардым, ошол жерде баласы өтө нааразычылык айтты. Атамы медиктер өлтүрдү дегенде эле сөздү айтты. Билбестен акыры ушу менен бүттү. Башында аркылы антибиотиктерди куя берип, кийин уже почкасы жарабай калды. Мен печени. Эгерде Бишкек шаарында белгилүү, Кыргызстанга белгилүү, дүйнөгө белгилүү адамды ошондой кылып өлтүрүп атсак, жөнөкөй адам жөнүндө сөз болушу мүмкүнбү же жок? Негизинен бизде жабдуулар жок. Пассивти сразу чыгараттырган. Ана мен өткөндө Боронов чогулуш өткөргөндө ал маселени да койдум. Биз бүгүнкү күндө 1,5 миллион долларга бизде аппаратура керек. Бизде реанимационный, оснащенный бир эме жок экен да, больницабыз. Бул эмне каяка алып баратасыңар силер реформаны? Национальный госпитальда жок экен, баарын жаап туруп, баарын частныйларга өткөзүп берип алып турсуңар. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, жалпысынан ооруканаларды заманбап аппараттар менен жабдуу үчүн 7 миллиард сомдой акча керек. Эл өкүлү аш тойлорго эбегейсиз акча бөлүнүп, ооруканалар арткы планда калып жатканын сынга алды. Мына азыр 1,5 миллион доллар 100 миллион сом болот экен. Эгер шуну карап берген болсок, көпчүлүгүнүн өмүрүн сактап калат экенбиз. А биз музейге, же болсо бир тойлорго, бөлөк жерлерге акчаны таап берип атпайбызбы, чоң акчаны. Азыр мына мен айтып кетейин, азыр областной больница, Ошская областной больница уже катастрофический немеде турат бүгүнкү күндө. Ал эми көптөн үмүттөндүргөн Кыргыз-Түрк клиникасы дагы күттүргөн. Кыргыз-Түрк ооруканасы толук кандуу качан иштей баштайт? Эми биз айтып атабыз, азыр Кудай буйрса деп коеюнчу, мен азыр датасын айтпай элечи. Алар айттын, жылдын аягына чейин ратификация кылып беребиз, биз дагы биринчи кварталда ушу ачыш керек, уже көп болуп кетти деген маселени коюп атабыз. Бул арада оору менен күрөшкөн жүздөгөн жарандарыбыз 10 миңдеген долларларга чыгым болуп, Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барып операция кылдырып келүүдө. Теманы улантабыз. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу фонду 2019 жыл ичинде өзүнө бөлүнгөн каражаттарды толук кандуу аткара алган жок. Мындай пикирди фонддун бюджетинин аткарылышы боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда эл өкүлдөрү билдирди. Парламент ошондой эле фондко ыйгарылган бюджеттин 2020-2021 жылдарга болжолун дагы талкуулады. Анда эл өкүлдөрү өлкөдө күч алган онкологиялык жана жугуштуу оорулардын алдын алуу, гемодиализ аппараттары менен камсыздоону тийиштүү тармакка тапшырды.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин аткарылышын эл өкүлдөрү 3-чү окууда талкуулады. Анда саламаттыкты сактоо боюнча аткарылып жаткан иштер айтылып, фонддун төрайымы маалымат берди. Эл өкүлдөрүн кызыктырган негизги суроо онкологиялык оорулууларга шарт түзүү, керектүү жабдуулар менен камсыздоо болду. ММК фондунун бюджетинде биринчи жолу бул химия препараттарга 100 миллион сомду карап бердик. Бул өкмөт тарабынан абдан жакшы колдоо болду. Экинчиден, мына өзүңүздөр күбө болсоңуздар керек. Экинчи окуу 20-жылдын бюджети экинчи окууга киргизилгенде комитет тарабынан дагы жакшы колдоолор болуп, дагы ошол биздин сунуштарды колдоо катары көтөрүп, мындай жакшы маселени туура түшүнүшүп, 60 миллион дагы кошуп берди. Ошондой 160 миллион бул онкология кызматына, ошол дары дармекке жабдыктарына жумшала турган каржы болуп эсептелинет. Андан сырткары билесиздер, жанагы фонд онкология кызматын өнүктүрүү боюнча атайын фонд бар эмеспи, Коомдор тарабынан каржыланган. Ошол акча, ошол каражаттар дагы мына эки линейный ускорительдерди сатып алуу боюнча жакшы иштер жүргүзүлдү. Бул бардык пландуу түрдө болуп атат, графигинен кечиккен жок. 2020 бюджетине жалпысынан 17 миллиард сом каралууда. Бирок кандай каражат бөлүнбөсүн медицина жаатында кемчиликтер коштоп эле келе жатат. Ушундай миллиарддаган акчаларды карап атабыз. Бирок мына элет жерине, карапайым элге ошо дары дармектери жана башка ушул медицина жабдыктары жетпей жатат да. Мына ушул кемчиликтер мына ушулар. Көп жерлерде врачтар жетпейт, мына алыскы айыл жерлеринде. Медицина тармагындагы алгылыктуу реформа жүргүзүлбөгөнү оорулуулардын санынын жыл санап өсүп жатканы менен ачыкталып жатат. Биздин өлкөдө медициналык билим берүү жакшы болгону менен иш жүзүндө натыйжа болбой келүүдө. Индустарды бир топ канча студенттер келет, биз аларды үйрөтөбүз. Бирок кайра барып биздин жарандар ошол мамлекетке чыгып, ошол мамлекетте ошол эле студенттердин колунан биз операциялап атабыз да. Бул деген кичине мындай аң сезимге кабыл алынбай турган нерселер болуп жатат да. Ошонун алкагында мен ойлойт элем, бул негизи эле министрликти, негизи эле ушул сфераны биз чоң бир реформага муктажбыз. Ошол эле операциялардын бардыгын башка мамлекетке кылып аткандарды бизде да кылса болот. Бирок ошол мамлекет менен частный партнерство деп коет, жеке ишкерлер менен чогуу бир ишчилерди алып барсак, мен ойлойм ошондо туура бир көрсөткүчтөргө жетет элек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө өлкөдө гемодиализ аппаратына муктаж болгон жарандар көбөйүүдө. Өкмөт бул көрүнүштү азайтуу боюнча өз аракеттерин көрүүсү керек. Жогорку кеңеш бул багытты жакшыртуу боюнча кошумча каражатты колдоп берүүгө даяр. Гемодиализ боюнча да мына бекер болду, бирок азыраак, аз көлөмдө болуп атат. Биз өкмөттөн дагы талап кылдык, кошумча акча таап, ушул биздин бөйрөк оорусу менен ооруган жана онкологиялык оору менен ооруган биздин оорукчандарды толук камдуу мамлекет тарабынан жардам берүү боюнча биз талаптарды койдук да. Мен ойлойм, бул боюнча да өкмөт өз жумушун жүргүзүп, акча каражатын табат деген ниеттебиз. Жыйын соңунда парламент милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-2021 жылдарга болгон бюджетинин божомолу боюнча мыйзам долбоорун колдоп берди. Учурда экологиянын бузулушу калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканы талашсыз. Парламент абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүү чаралары тууралуу маселени карады. Токтом долбоорун иштеп чыккан депутат Марлен Маматалиев баш калаада абаны тазалоо үчүн бир нече сунуштарды берүүдө. Биринчиси, газдаштырууда элге жеңилдик берүү. Учурда үйлөргө газ кийирүү кымбат болгондуктан Газпром менен биргеликте аны төлөө мөөнөтүн узартуу механизмин иштеп чыгуу зарылдыгы өкмөткө сунушталды. Ошондой эле 700 киловаттык жеңилдетилген лимитти 1500 киловаттка көтөрүүнү дагы жазды. Белгилей кетсек, Борбордогу 50гө чукул конушта үйлөрдүн көпчүлүгү көмүр менен жылытылат. Бишкек дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын катарына кирип калганы, буга жылуулук борборунан чыккан түтүн себеп болгону айтылууда. Казакстандан ташылып келинген көмүр алда канча зыяндуу ыш чыгарарын кошумчалап, эл өкүлү жепке жагыла турган көмүрдүн сапатын карап, тандоо зарылдыгын белгиледи. Мончолорго, өнөр жайларга дагы тиешелүү чыптагычтарды орнотууга милдеттендирүү зарыл дейт ал. Токтом долбоорунда электромобилдерге өтүү чараларынын тездетилиши керектиги белгиленген. Эл өкүлдөрү өлкө боюнча К4, К5 эл аралык стандарттагы күйүүчү майларга толугу менен өтүүнү токтом долбооруна киргизүүнү сунуш кылууда. Ошол электромобилдерди айтып эле келатабыз, ошолорго шарт түзүп берели, заправкаларды курайлы деп, бирок ишке ашпай атат. Ошону дагы биз 2020 жылдан баштап так эле жазып коелу деп атабыз. Ушул пилотный вариант болсо дагы бир ушул мамлекеттик мекемелер азыртан баштап алып баштасын депчи.
Ар жылы март айынын 3-чү ишембисин бак-дарак отургузуунун улуттук күнү катары жарыялоо демилгеленди. Тармактык комитет бул демилгени жактырды. Демилгечи депутат Айнуру Алтыбаева долбоор экологиялык жана санитардык абалды жакшыртуу, республикадагы шаарлар менен калктуу конуштардын аймактарын жашылдандыруу, бак-дарак аянттарын көрктөндүрүү жана көбөйтүүнү колдоо максатында даярдалган. Ошондой эле атмосфералык абаны булгоочу заттардын концентрациясы көбөйүп жаткандыгы дагы бул токтом долбоордун иштелип чыгышына себеп болгон. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери 10 миллиард 193 миллион доллар гранттык жана насыя каражаттарын алган. Насыя 7 миллиард 320 миллион доллар, ал эми грант 2 миллиард 873 миллион доллар. Бирок ошого жараша экономика өнүккөн жок дейт карыздардын таржымалуу тууралуу айтып берген депутат Акылбек Жапаров. Эгемендиктин тарыхында Кыргызстан үчүн эң пайдасыз шартта Кытайдын Инексим банкынан алынган карыз болду. 2 миллиард 200 миллион доллар коркунуч жаратууда. Тажрыйба көрсөткөндөй, бул банк эч качан карызды кечкен эмес. Инексим банктан алынган акча энергетика тармагына салынып, бирок ал өзүн өзү актаган жок. Анткени энергетикада жаңы кубаттуулук пайда болгон жок деп белгиледи эл өкүлү. Карыздын үлүшү боюнча экинчи орунда жол тармагы. Мында дагы акчанын көпчүлүгү кайра эле чет өлкөлүк жол куруучу компанияларга которулуп кетүүдө. Карызды кайтаруу жолдорун сунуштаган эл өкүлү жол фондун түзүү, мындан ары каражатты жумуш орундарын түзүүчү, салык төлөөчү ишканаларга гана берүү керек деген ойдо. Тышкы карыздын кескин көбөйгөн маалы бул Алмазбек Атамбаевдин президенттик башкаруусуна туура келерин эл өкүлү кошумчалады. Эң чоң кредитти акыркы 4 жылдын ичинде биз алып койдук да. Эң аз срокко 20 жылга алып койдук 2% менен. Мына мен азыр Нарынга барсам, биздин аксакалдар чогулуп алып айтып атат, Акылбек, Тажикстан жер берип кутулуп турсуздар, Нарынды берип, анан кутулат экенсиңер карыздан. Биз каяка кетебиз? Сен эмне жериңди сатасыңбы, эмне кылабыз? Барыбыз деп чочуп атышат да. Алайда, чоң Алайдагы туугандарыбыз, кудаларыбыз айтат. Биз жерди бербейбиз. Бирок анын үчүн эми акыл эстүү кишилерди экономикага алып келип, специалисттерди коюш керек да. Бул трагедиянын баары эмнеден болуп атат? Топозчуну алып келип кой бактырып атабыз да. Мен жеке оюм боюнча Кыргызстанда 6 миллиард доллар салык чогултсак болот. Азыр 2 миллиардтын тегерегинде чогултуп атабыз да. Көмүскө экономика, ана баарыбыз эле көз чумабыз, баарыбыз эле тигинтебиз, байкуш, анан калп эле тигил байкуш, бул байкуш, үйүнө барсаң 500 000 долларлык үйүнө барасың да. Дүйнөлүк банк салыктык башкаруу системасын жана статистикалык системаны модернизациялоо долбоорун даярдоого 384 900 доллар гранттык каражат берүүдө. Бул өңдүү ири суммадагы каражаттардын көпчүлүгү пайдалуу иштерге жумшалбай, кумга сиңгендей жок болуп жатканын тармактык комитеттин депутаттары дагы айтты. Маселен, консультанттардын эле акысы асман чапчыйт. Дүйнөлүк банк берген каражатка салык кызматы атайын инвестициялык долбоор даярдоодо. Бул гранттын акчасы негизги долбоор 17,5 миллион АКШ долларынын подготовкасы болот да. Бул 384 900 АКШ доллары колдонуудагы биздин салык маалыматтык системасын талдоого, биздин системанын жакшы жерлерин, терс жактарын, жетпеген жерлерин талдап чыгууга, компьютердик техникалык каражаттарды алууга, серверлерди, компьютерлерди, ошондой эле негизги долбоор боюнча техникалык тапшырмаларды, операциялык документтерди жана башка коштоочу иш-чараларды даярдоого кетет. Ошондой эле салык кызматкерлерин окутууга. Тагыраагы маалыматтык технологиялык инфра түзүмдөрдүн алкагында функционалдык кемчиликтерди талдоо, иштеп чыгуу жана баалоо жүргүзүлмөкчү. Финансылык башкаруу жаатындагы тандалып алынган кызматкерлердин даражасын өстүрүү боюнча иш-чараларын долбоордун ишине аудит жүргүзүүдө колдоо көрсөтүү камтылган. Ошону 380 000 доллар бөлүп беринчи, каяка кетет? 60 000 доллар бул маалыматтык технологиянын инфра түзүмүнүн туруктуулугуна талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча отчет. Бул деген консультациялык компания жалдоо болот. Компьютерлер жана серверлерге 32 000 доллар кетет. Яны сатып аласыңарбы жаңы? Ооба. Анан учурдагы маалыматтык технологиянын системасынын иштешинин кемчиликтерин жана мыкты эл аралык практиканы баалоого 175 000 доллар кетет. Барган сайын салыкчылардын иши бир аз чаташып, салык төлөөчүлөргө күч келүүдө. Мына эми азыр дагы бир салык кодексин акчалап атпасыңар, өзгөртүш үчүн депчи. Мындагы максат эмне болот? Ошо азыркы салык кодекси жарабай калды, жаңылаш үчүн деп алгантасыңар да, туурабы?
Информационный системаны модернизациялоого алынып атат да. Анткени биз АБР тарабынан 2012 жылы информационный система иштелип чыккан, бирок азыркы замандын талаптарына ылайык баягы электрондук түрлөргө өтүп атабыз. Салык төлөй турган фирмалар салыкчыга эмес. Ошол кодекске көз каранды болуш керек, мыйзамга көз каранды болуш керек да. А салыкчыга көз каранды боло турган кырдаал түзүп берип койсок, анда ал коррупциядан башка эч нерсеге алып барбайт. Ошого өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Наразычылык аябай чоң ишкерлердин арасында. Биз Кыргызстанда орто класс деп атаган ишкерлер жалпы халктын санынын 10%-ын тегерегинде эле түзөт. Алар дагы мына чоң шаарлардын ичинде көбүрөөк ишкерлер. Анан ошол эң аз катмарды, ошол бюджетти иш менен камсыз кылып аткан калкыбыздын катмарын дагы кошумча салык менен кошобуз дегениңер канчалык деңгээлде туура? Шуну бир тереңирээк анализ жасаганыңыздарга мен чакырат элем да. Ошентип комитет жыйынтыгында гранттык макулдашуу жөнүндөгү ратификациялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Жогорку кеңештин чечими менен балык чарбасы, балыкчылык, балык корун көбөйтүү боюнча жаңы мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунун күнгөй тескейи кереге кеңеште талкууланып, адистер өз сунуштарын берди. Балыкчылык боюнча учурдагы мыйзам 1997 жылы кабыл алынган. Эскирген нормалар бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей калган. Мыйзам долбоорун иштеп чыгууда жумуш топ балык чарбачылыгындагы негизги көйгөйлөрдү жоюуга аракет жасаганын айтууда. Азыркы мыйзам боюнча балыкчылык айыл чарбасы катары аныкталган эмес. Андыктан бул тармак мамлекеттик каржылык колдоодон кургалган. Растениеводство, животноводство давали им кредиты по 10%. Дыйканчылыкка 10%, кайра иштетүү тармагына 6% менен насыя. Ал эми бакчачылык жана асыл тукум чарбасына 8% менен мамлекеттик кредиттер берилип келет. Ал эми балык чарбачылыкка берилбейт. Бул азыркы мыйзамдын кемчилиги. Банктар балыкчылыкты айыл чарба катары тааныбайт. Ал тармакка каражат салмайын, аны өнүктүрүү өтө кыйын. Действующего закона. Мындан тышкары балык өстүрүүчү көлмөлөр, саз жерлер жайыт катары көрсөтүлүп калган. Жасалган көлмөлөр көп, көбүнчөлөр сайлар көп, жанагы саз долуп кеткен жерлер көп. Ошону иштетип, балык чарба багытына колдонсок кандай болот деп. Бүгүнкү күндө анын жолу жок экен, регламенти жок экен. Ошого байланыштуу сунуштар келип түшүп атканда, көп жерлер баягы эме жүргөндө, инвентаризация жүргөндө жайыт жерлерине кирип кеткен, жана башка жерлерге кирип кеткен. Бирок алсак, ал жерлер саз болуп жатат, колдонбойт. Жайытка да колдоно албайт, башка багыттарга колдоно албайт. Бирок балык чарбага колдонсо болот экен деп. Ошону эске алып туруп, жаңы мыйзамга киргизгиле, бизге шарт түзүп бергиле деп эметилгенде карап чыктык. Эл өкүлүнүн баамында балыкчылык жөнүндө жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен балык чарбасындагы көйгөйлөр комплекстүү чечилмекчи. Тармактын рентабелдүүлүгү артып, жылына ички дүң өндүрүмгө 2,5 миллиард сом үлүш кошот деген эсептер бар. Ошол суу чарбаларын пайдалануу, алардын мөөнөтүн аныктоо, жана башка ветеринардык керек болсо колдоо, анын ичинде илимий изилдөө, бүт мындай комплекстүү камтылып жаткан мыйзам болот деген үмүттөбүз. Иштешип кетишине үмүт чоң. Мунун аркасы менен балык чарбасы мындан ары дагы өнүгүп, келечекте айыл чарба багытындагы ички дүң продукцияга ири өлчөмдө салым кошо турган тармак болот. Толуу өлкө болгон үчүн бизден агып чыккан суулар аябай көп да. Ошон үчүн биз баягы дыйканчылык кылып, көп нерселерди кылып, бирок түшүмүн ала албай, жине албай калып атабыз да. Бирок ошол биздин тоодан агып чыккан көп сууларыбызды ошол балык өстүрүүгө колдонсок, менимче ушудан аябай бир жакшы отрасль өнүгүп чыкмак экен да. Мен деле муну жакындан эле биле баштадым. Адистердин билдиришинче, департамент менен келишим түзүп иштеп жаткан 120дай балык чарбалардан быйыл 3000 тоннадай балык өндүрүлдү. Балыктын айрым түрлөрү Орусия менен Казакстанга экспорттолууда. Ал эми кыргызстандыктар дээрлик балык жебейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына ар бир киши 20 килограммдай балык жеш керек деп сунуштаса, Кыргызстанда ал 2 килограммга дагы жетпейт. Бул адамдын саламаттыгынын начар болушуна олуттуу таасир этет.
Көйгөйү көп Сары Камыш айылы республикабыздын эң проблемалуу айылдарынан, ал Токтогул районуна караштуу. Райондун борбору менен болгон байланыш октябрь айында эле үзүлүп, жолду күрткү басат. Анын узундугу 300 чакырымга чукул. Күз айында эле кар жамынган Сары Камыштыктардын негизги тиричилиги мал чарбасы. Шарты катаал элеттиктерден депутат Нурбек Тотонов кабар алды. Сары Камыштын жолунун татаалдыгы жергиликтүүлөрдүн көкөйүнө көк таштай тийген. Бул айылга жол тандабас унаалар гана келбесе, башка унаанын жетүүсү күмөн. Кыш күрөөдө элдин акыбалы менен таанышууга барган эл өкүлүнө айылдыктардын айтар көйгөйлөрү арбын болду. 94-жылы салынган мынау мектеп, бул астыдагы мурунку мектепте МЧСтен жараксыз деп табылгандан кийин жер көчкүнүн кезепетинен ушул жака көчүрүлүп чыгарылган. 200 орындыга ылайыкталган, бирок окуучулардын саны көп болгондуктан кошумча корпус салганга шартка туура келип калды. Айылдагы көйгөйлөр мектеп менен гана чектелбейт. Жол, суу, дары-дармек, окуу китептеринин эскилиги, санариптештирүү жаатындагы бир катар маселелер жолугушуу учурунда айтылды. Республиканын борборунан, райцентрден, областтын борборунан абдан алыста турабыз. Анан ушул жерде 12 километр жердин начар жери бар. Ушунун проекти түзүлүп, жол жакшы жасалып бериш үчүн сурандык. Негизи проектисин акча которулган, проекти болуп атыр, ошо кечигип атат. Эми 19-жылдын, 20-жылдын несине киргизиш керек да, бюджетине. Ошол маселе каралды. Жергиликтүүлөрдүн көйгөйлүү маселелерине эл өкүлү менен бирге барган өкмөттүн тийиштүү тармактарынын өкүлдөрү жооп узатышты. Мындай жолугушуу көптөн бери дээрлик өткөрүлгөн эмес. Токтогул районунун эң алыскы айыл өкмөтү болуп эсептелет. Токтогул районунан 200 км алыстыкта, бирок ошол жол менен да азыр каттабайт да. Азыркы учурда булар Жумгал аркылуу Токтогулга катташат. Жол чакырымы 300 км ар жак бер жагы болот да, 300дөн да ашып түшөт. Токтогул районуна каттаган жол октябрдын аягында, ноябрда жабылат. Бул айылдан учурунда ондогон илимдин докторлору менен кандидаттары, окумуштуулар, республикага таанымал атактуу адамдар чыккан. Келе жаткан жаңы жылда Сары Камыштыктар айтылган көйгөйлөрдүн аткарылышын үмүт менен күтүшөөрүн жашырган жок. Өзүнүңүздү мамлекеттик органдарга парламент аркылуу жеткирсеңиз болот. Арыздаттануу, кайрылууларды жогорку кеңештин депутаттарына жана төрагага жолдой аласыз. Алар өз кезегинде аткаруу бийлигиндеги тиешелүү органдарга тапшырма беришет. Жогорку кеңештин депутатынын жеке кабыл алуусуна жазылып, эл өкүлдөрүнүн жерлерде шайлоочулар менен өткөргөн жолугушууларына да катышсаңыз болот. Ошондой эле кат жазыңыз. Ал үчүн ашыкча убарасы жок эле. Каттар маймылча кеңеш чекит KG дарегине электрондук кат жазуу жетиштүү. Ал расмий түрдө катталат. Ошондой эле кеңеш чекит KG сайтына кирип, ар бир депутаттын жана төраганын расмий баракчасына баш баксаңыз болот. Депутаттар ар бирибиздин кызыкчылыкты коргойт. Программаны башка кабарлар менен улантабыз. Үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөндөргө катаал чара көрүлмөкчү. Акыркы жылдары зулумдуктан улам адам өмүрүн алган, ден соолугунан ажыраткан кылмыштар өсүүдө. Өкмөт даярдап келген үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунда административдик жоопкерчилик алынып салынууда. Эми зордук зомбулук көрсөткөндөр кылмыш жазасына тартылмакчы. Үй бүлө ичиндеги кыйноо, кемсинтүү, денесине оор жарат алгандар көбөйүп, 2018-жылы алардын саны 2000ден 7000ге өсүп кеткен. Мас абалында кыянаттык менен адам өлтүрүүгө өспүрүмдөрдү зордуктоого шектелгендер дагы четинен чыгууда. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору бузуулар кодексине шайкеш келтирилип, айрым чаралар катаалдаштырылууда. Бүгүнкү күнү бизде административный арест жок, айып пул эле бар, и то баягы категориялар менен. Анан эгер жоруктарга кирсе, анда ошол жактан жоопкерчиликке тартылат. Ошол жакта эме бар, лишение свободы бар, тиги эркиндиктин ажыратуу бар, анан тиги общественный жумуштар бар, анан тиги эме ошол менен. Анан тиги кылмыш кодекс боюнча да жоопкерчилик каралат. Мас абалындагы адам үй бүлөсүн кыянаттык менен уур токмокко ала турган болсо, мурдагыдай администрациялык жоопкерчиликке тартылып же айып пул төлөп гана тим болбостон, эми анын иши сот аркылуу чечилип, иштеген кызматынан дагы четтетилиши каралууда. Мурда до вытрезвления деген түшүнүктөр бар эле. Эми жанакы арак ичип калганда неадекватный болуп калат, өзүнө жооп бербейт, мас абалда барып алып, тиги үй бүлөсүнөн алып келип, анан солуккандан кайра баргандан өзүнө келип калчу. Азыр
андай нормалар жок, чынында түйшүк жаралып атат да. Ошондуктан негизи мыйзам долбоорун колдойбуз. Талкууда депутаттар өз сунуштарын дагы беришти. Кыргызстанда 2 аял алуу мыйзамдаштырылган эмес. Андыктан тезинен туура эмес кадамдарга чара өз убагында көрүлбөсө, үй бүлө институтуна терс таасири тийүүдө. Мына бул YouTube'да жүрүп атат азыр. Официально регистрация кылып Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодекси негизинде сиз 2 аял алдыңыз деп, мисалы уруксат жок болсо ушуну бир органдар аркылуу байланышы бир выявить этсеңер беле, бул бизге үлгү болуп атат да. Кыйноолордун көбөйгөнүнө карабай, эне баланы коргоочу 2 гана реабилитациялык борбор иш алып барат. Один в городе Бишкек и один в городе Ош. Еще по госсоцзаказу несколько были открыты. Но, насколько я понимаю, что государственного финансирования недостаточно. То есть таких центров практически нет. А это вот в адрес правительства даже не вопрос, потому что ситуация плохая с этими центрами, она известна. Это к вашей работе как задача. Мыйзамдын максаты ар бир үй бүлөгө кам көрүү, жоопкерчиликти сезе билүү, үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо. Жыйынтыгында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоону жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясы укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде колдоо тапты. Жогорку кеңештин депутаттары Аида Исмаилова менен Дастан Бекешев парламентте мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар менен жолугушту. Жаштар өз арабаларын өзү тартып күн өткөрүп келишет. Физикалык жактан чектелген менен алар билимдүү, колунан көөрү төгүлгөн чеберлер, ашпозчу, программисттер. Алар кесипкөй болсо дагы жумушка орношуусу кыйын, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн 5% квота деген мыйзам аткарылбайт дешет. Ошондой эле алар жылып жүрүүсү үчүн пандустар жок болсо дагы абдан ыңгайсыз. Депутаттар мыйзам чегинде колдон келишинче жардам берерин айтышты. Саламаттыкты сактоо системасында болгон ушул биздин мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарыбызга тиешелүү маселелер деле аябай эле көп. Ошол эле МСЭК комиссиясы бул боюнча мен 2-3 жолу тегерек стол өткөргөнмүн. Ушул көйгөйлөрдү чечүү максаты менен бүгүн чогулдук. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова Борбор шаарга канаатташ жайгашкан Сокулук районунун Жаңы Жер айылына атайын барып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жаңы жылы менен куттуктап келди. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө ар улуттун өкүлдөрүнөн турган 10 миңден ашуун калк ынтымактуу жашап иштеп келишет. Тилекке каршы тагдырдын жазмышы менен мүмкүнчүлүгү чектелип калган балдар дагы жок эмес экен. Мына ушул тагдыр өгөйлөгөн балдарды ар нерсеге үйрөтүп, ата-энелеринин түйшүгүн жеңилдетүү максатында жакшы жашоого акылуу деген коомдук фонд иш алып барууда. Аталган фондду жалпыга белгилүү Сиам эгиздери Зита менен Гитанын апасы Зумрият Резаханова түзгөн. Жаңы жылдык балатыга барган эл өкүлү Аида Исмаилова белек-бечектерин тапшырып, балдардын шагын сындырбай кошо бийлеп, жаңы жылдар менен куттуктады. Ошентип 2019 жыл аяктап өз эшигин жабууда. Бир жыл аралыгында парламент кандай максаттарды ишке ашырып, кандай мыйзамдарды кабыл алды? Аткарылган иштердин жыйындысы менен кийинки материалда тааныштырабыз. Дээрлик бир жыл убакыт бою парламент өз вазыйпасын тыкыр аткаруу боюнча иш-аракеттерди жүргүздү. Парламентарийлердин негизги максаты сунушталган мыйзамдарды талкуулап, алардын аткарылышын көзөмөлдөө. Мисалы 2019 жылы 2018 жылга салыштырмалуу бюджеттин дефицити азайды. Бул дагы ушул өкмөткө коюлган жогорку кеңештин тапшырмалары, ошолордун контролдугунун чоң жетишкендиги деп ойлойм. Себеби дегенде элдин жашоосун жеңилдете турган, жана ушул биздин элибизге жардам бере турган, ушул жана биздин коңшу мамлекеттер менен ШОС окшогон ишканалар неме организациялар менен иштешкен, ушул элибиздин жашоо шартын жакшырта турган көптөгөн мыйзамдар кабыл алынып, көптөгөн токтомдор кабыл алынды. Мисалы жанагы салынып жаткан жаңы жолдор, ушулардын баардыгы боюнча ратификациядан өтүп атат. Ушулардын баардыгын карап, жөн эле кабыл алып койбостон ошону контролдоп иш алып барып жатат. Жогорку кеңештин дагы бир милдеттеринин бири өлкөнүн бюджетин бекитип, өкмөттүн жүргүзгөн саясатына байкоо салат. Эл аралык байланыштарды бекемдеген мыйзамдарды талкуулап, ратификациялык долбоорлорду кароодон өткөрөт. Өтүп бара жаткан жылы бир катар ири каражаттарды камтыган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Негизинен ратификация, гранттык макулдашуулар, ушул ирригация, таза суу жана бюджетти колдоого келген бир топ акча каражаттар, ошондой эле айыл чарба
багытындагы бир топ иш-аракеттер. Ошол менен катарында Жогорку Кеңеш ушул саясий өңүттө дагы бир топ иштерди өзүнө камтып аткарып келатат. Бул ошол эле 7 жана 8 августта түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жана ушул сыяктуу өзүнө белгиленген вазифаны максималдуу түрдө Жогорку Кеңештин депутаттары аткарышты. Анан кийин бул аткарылган иштерди, жыйынтыгын, болуп аткан иш-аракеттерди сөзсүз түрдө биздин эл, биздин шайлоочулар баасын берет деп ишенебиз. Ал эми калкты социалдык жактан коргоо, алгылыктуу шарт түзүү боюнча парламент өз демилгелерин ишке ашырды. Маселен, жөлөк пул, айлык акылардын көтөрүлүшү, майыптыгы бар жарандардын ата-энесине каражат бөлүп берүү сыяктуу мыйзамдар иштей баштады. Биз көптөн бери 5-6 жылдан бери көтөрүп келе жаткан балдардын ата-энесине акча төлөп берүү маселеси ошол Жогорку Кеңештин сунушу менен кабыл алынып, азыр төлөнүп баштады. Андан сырткары сүйүнчү дагы бир катар мындай цифровизация болуп өттү десек болот да. Анан эң башкысы мына мугалимдердин айлыгы көбөйдү. Бул дагы Жогорку Кеңештин салымы, өкмөттүн салымы чоң дейбиз. Мындан ары дагы ушул багытта иштешибиз керек да. Жалпысынан мындай турукташтырууга, анан кийин бардык мыйзамдарды карап берүүгө багытталды десем болот. Анан ратификацияга келгенде дагы биз азыр кылдат карап атабыз. Мисалы үчүн ТЭЦ окуясынан кийин ар бир ратификация канчасы грант, канчасы консультанттарга кетет. Ошол маселелер кылдат каралып атат да. Негизинен мындай кызыктуу жыл болду. Бурулуш мындай чечимдер да кабыл алынды. 2019 жыл чек арадагы чыр-чатактын көп болушу менен кыргызстандыктардын эсинде калды. Бул багытта парламент маселени бир нече жолу талкуулап, өкмөткө тапшырмаларын берди. Чек ара маселесин биз чечкен жокпуз. Биринчиден, экинчиден бирок бир топ жакшы иштер болду. Бул эки президенттин жолугушуусу ошо чек ара аймагында жана биздин мамлекетибизде Ысык көлдө. Андан сырткары баягы бир топ баягы социалдык маселелер, экономикалык маселелер жана ошол Баткен областына тийиштүү бир топ өкмөт тарабынан иш-чаралар жүрдү жана эмки жылга да пландаштырып атат. Бул жакшы деп ойлойм. Эң себеби баягы биз чек ара маселеси бул оор, татаал маселе. Аны биз бүгүн же эртең чечебиз деп айта албайбыз, бирок ошонун чечүүнүн алкагында мына элдин Баткен облусунун өтө татаал, катаал жерде жана турмуш жашоосу да өтө оор. Ошонун негизинде өкмөт тарабынан, президент тарабынан, парламент тарабынан көңүл бурулду деп айтсак болот. Быйыл өзгөчө быйылдан баштап бир топ иш-чаралар жүрө баштады. Өтүп бара жаткан жылга сара эсеп салган эл өкүлдөрү бир катар саясий кырдаалдарды эске албаганда парламент үчүн жемиштүү болгонун баса белгилешти. Албетте жаңыдан босогосун аттаганы турган 2020 жылга жакшы тилек, жарым ырыс дегендей жакшы ой максаттар менен киргени турабыз. Келе жаткан жылдагы олуттуу саясий иш-чаралардын жылы болгону турат. Эл депутаттары жалпы кыргыз элин куттуктоо менен биргеле өз пикирлери менен дагы бөлүшө кетти. Узап бара жаткан жылдын улам кийинки жылга уютку болуп кала турган жактарын эстен чыгарбоого тийишпиз. Албетте элибизде айткан кеп бар. Кеткен жылды эч убакта жаман деп айтпайт. Өткөн жыл үчүн биз үчүн дагы мамлекет үчүн деле жакшы жылдардын бири болду деп айтсам болот. Себеби туруктуулук болду. Мамлекеттин бекемдиги дагы чыңдалды. Социалдык көп маселелер чечилди. Региондорду өнүктүрүү дагы бир топ иш-чаралар болду. Жана жаңы технологияларга өтүү боюнча санариптештирүүгө дагы мына бүгүн белсенип ушул бир топ иш-чара болуп, ошон үчүн ушунун баары тең кийинки жылы улансын, жылыбыз бир жакшы туруктуу жылдардан болсун деп каалап кетет элем. Эл депутаттарынын 2020 жылда боло турган шайлоолордун акыйкат жана таза өтүп, өлкөдө стабилдүүлүк, тынчтык өкүм сүрсө деген тилектери бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ынтымакка умтулуп отургандыктарын айгинелеп турат. Биринчи кезекте 2020 жыл албетте 2019 жылдын жакшы жактарын алып, маанилүү саясий өнөктүк болот. Бул 2020 жылда парламенттик шайлоодо эң биринчи биз ынтымак менен, түшүнүү менен жаңы
депутаттарды шайлап, элде тынчтык болуп, өлкөдө тынчтык болуп, байгерчилик болуп, экономикасы өнүгүп өсүп, элдин маанай жарык болушун каалайм. Ак тилектердин баары ишке ашсын, жаман ойлор, жамандыктардын баары ушу 2019 жыл менен калсын демекчимин. 2020 жыл мындай саясий жактан алганда шайлоо жылы да, бул дагы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү жыл. Бирок ошонун менен бирге ошол шайлоолор биринчиден тынч өтүш керек, экинчиден таза жана акыйкат өтүш керек да. Бардык азыр саясий күчтөр, саясий топтор даярданып жаткан кез, өтө баары мындай даярданып, бирок мөөнөтү белгиленип, 4 октябрь болот деп айтылып атат. Боршайкомдагы абдан жакшы даярданыш керек. Биздин мигранттарга дагы шарттар түзүлүшү керек. Ал боюнча дагы, мисалы үчүн, мен демилгечи катары 4 негизги мыйзамдар өттү да. Анан ошонун баарын эске алып, жакшы даярданышыбыз керек. Айрым бир эл өкүлдөрүнүн ата мекенинен алыста жүргөн мекендештерибизге ийгилик каалап, аларга жан тартып отурганынын да мааниси бар. Жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам. Бардыгы ушу жакындар менен үй бүлөсү менен ушул майрамды майрамдаса, ал эми биздин ушул чет жакта жүргөн биздин мекендештерибиз тилекке каршы өзүнүн үй бүлөсүндө эмес, өзүнүн туугандарынын арасында эмес, керек болсо өзүнүн мамлекетинде эмес. Ошондуктан көбүнчөсү ушул биздин жарандарыбызга кайрылып кетмекчимин, ушуларга да каалоо тилек айтып кетмекчимин. Анткени бул биздин жарандарыбыз ошол бир гана өзүнүн үй бүлөсүн эмес, керек болсо ушул Кыргызстанды багып аткан биздин инвесторлорубузду айтмакмын. Ушул биздин жарандарыбызга иштерине ийгилик каалап кетмекчимин. Албетте 2020 жылы жетишкендик менен ийгиликтердин, бакубатчылык менен тынччылыктын жылы болсун деген тилек дегеле ар бир кыргызстандыктын изги тилеги болууга тийиш. 2020 жыл ушу элибизде тынччылыктын жылы болсун, биримдиктин жылы болсун, бакубатчылыктын жылы болсун деп каалайт элем. Ар бир үй бүлөдө бакыт орносун, ынтымак орносун, ушу Кудай жанагы бөөдө кырсыктан тышкары кылсын. 2020 жыл экономикалык өсүп өнүгүүнүн башаты, бийик максаттарды ишке ашыруунун таянычы болуп калуусун каалап турганыбызды да жашырбайлык. Келечекте биздин мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деген терең ишеничибиз бар. Анын үчүн баардыгы сиздер менен биргеликте талыкпастан эмгектенип, эң негизгиси ынтымакчылыктан, биримдикте болойлу деген чоң ниетибиз жана ишеничибиз бар. Уруксат берсеңиздер, жалпы сиздердин атыңыздардан, өзүм атынан жалпы кыргыз элин, кыргыз мамлекетинде жашаган бардык жарандарды ошо кирип келаткан жаңы жыл менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биринчиден ушу жалпы элибизде тынччылык болуп, жалпы элибизде, мамлекетибизде ар дайым туруктуулук, токчулук болсо, биз дагы көп ийгиликтерди жаратабыз. Ошондуктан Кыргызстандын ар бир жаранына, ар бир үй бүлөсүнө ушу жаңы жылда жакшы ийгиликтерди, каалаган тилектерине, каалаган максаттарына жетишин чын жүрөктөн, чын дилден биз тилейт элек, ошону каалайт элек. Ошондой эле жалпы урматтуу депутаттар, мына жыл жыйынтыктап, ушул 2019 жылы өтө жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Эл үчүн, мамлекет үчүн иштеген мыйзамдарды кабыл алып бердик. Мен ойлойм, мунун бардыгы ошо сиздердин демилгениңиздер менен, сиздердин колдооңуздар менен ушул ишке ашты. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, сиздерди да ушу кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук каалайм. Ошондой эле жалпы Жогорку Кеңештин жамаатында иштеген аппараттын, башка иштеген бардык сотрудниктерди ушу жаңы жыл менен куттуктап кетүүгө сиздердин атыңыздардан уруксат этиңиздер. Элибизде дайыма ушундай жакшы күндөр болсун. 2019 жылда бизге тарынбай кетсин. Ойлоймун, бул 2019 жылда да көп ийгиликтер, жетишкендиктер болду. Ошондой эле өкмөткө да, премьер-министрге да, өкмөттүн мүчөлөрүнө да ийгиликтерди каалап, ушу жаңы жылда дагы жакшы идеологияларды, жакшы жаңылыктарды алып келип, мамлекет үчүн кызмат кылып деген ниетти айткым келет. Жалпы өкмөткө да ушу сиздердин атыңыздардан ийгилик, ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жыл жыйынтыктаган көрсөтүүбүздүн соңунда айта кетсем, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын жоболоруна ылайык депутаттар 2020 жылдын 8, 9, 10 январь күндөрү өлкө аймагында шайлоочулар менен жеринде иш алып барат. Сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап берүүнү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта болуңуздар.